Biz gün сайын саарлап, ya Allah, her bir Müslümanға men жақсылық қалайын деп тұрайын. Жаманды қалап таң аттырбайлы, жаманды қалап кеш кетпейлі. Жүрекке келет, жаман ой келет, келбей қойбайды, сыно келет. Ошоны кетирүү, аны жеңүү, аны жок кылуу, ал ойду о үстөмдүү болуу, мына ушул мужахид. Мына ушул жихад. Nafsi менен кармашуу, анткени иннан нафса ла аммаратун бису, нафс адамды дайыма жамандыкка буйруп турат да, жакшылыкка буйрубайт ал нафс. Аманды адамды жамандыкка буйруп турат. Кур'ан-ы Каримде нафстин 3 түрүн айтып койгон. Биринчиси нафсы аммара, экинчиси нафсы лаввама деп койгон. Лаввама деген ушул бир жаман иш кылгандан кейит да, бекер кылдым, бекер капа кылдым, бекер урдап коюпмун. Ошон кылбай эле койбой деп. Бул жакшы. Кейген жакшы. Туура эмес ишин мойнуна алып, туура эмес сөзүн мойнуна алып, аркасынан кейип, жалат болгон бул жакшы нерсе бул. Жаман иш кылып коюп, жаман ишин дагы жаман иш деп эсептебеген. Бул жаман мынал нерсе. Жаманды жаман катары билген, жакшыны жакшы катары билген. Бул машаалла, бул адамгерчилик бул. Адамда жаңылыш болот, адамда жаман иш болуп барат. Бирок билип турат, жаман иш кылдым. Мойнуна алып турат, жаман иш кылдым. Бирөө жаман иш кылып туруп, ошо жаманды жаман деп билбей атпайбы. Зулумдук кылып туруп, зулумдукту жаман экен деп эсептебей атпайбы. Бул өтө чоң жаңылыш, өтө чоң кайгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вала сахаб. Вала сахаб дегени ызычуу, тополон, кыйкырган, өкүргөн, бакырган эмес эле да. Мейли базарда болсун, үйдө болсун, көчөдө болсун, маршруткада болсун, кайерде гана болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир адамдар бар ушундай мындай кыйкырган, бакырган, өкүргөн, андай эмес эле. Андай эмес. Вала ярфа саутаху бис-сиях, кыйкырып үнүн чыгарбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай эмес эле. Вала фахаш. Пайгамбарыбыз жаман, уят сөз вообще сүйлөгөн эмес, сүйлөбөйт да болчу. Жөнөкөй адамдын жүрөгүн инчите турган сөз сүйлөбөйт. Демек баарыбыз туугандар ниет кылайлы, иншалла өлгөнгө чейин мен уят сөз сүйлөбөймүн деп. Ниет барбы иншалла? Караңыздар. Биринчи ниеттен башталат бардыгы. Биз биринчи ниет кылайлы. Кээде чыгып кетет, кээде токтоп тур. Биз ниет кылайлы. Андан кийин дуа кылайлы. Я Алла, мен тилимден ушундай жаман сөздөр чыгат, уят сөздөр чыгат. Бирөөнү тилдеген, бирөөнү сөккөн, кээде бирөөнү карга берем, я Алла. Ушу тилимден ушу сөз чыкпас экен. Анткени ар бир сөздүн таасири бар, ар бир сөздүн орду бар, ар бир сөз жазылат, кыямат күнү таразага тартылат, ар бир сөзгө Алла жооп берет. Акысын берет Алла Таала, жакшы сөзгө дагы, жаман сөзгө дагы. Ошон үчүн биз биринчи ниет кылайлы, анан кошо дуа кылып, анан кичине аракет кылып коелу, болду. Бирөө көп сөгүнсө азайтсын, акырын бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамандап, тамакты дагы жамандап айтат эле. Инсанды го инсан, нерселерди дагы жамандап айт эле го. Айыптабайт эле. Мына азыр келет атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вала айяб дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айыптабайт эле. Инсанды дагы, айванды дагы, тамакты дагы айыптабайт эле. Айыптабайт эле. Мисалы сиздин айыбыңызды айтсам сизге жакпайт да. Мен айым айтсаңыз мага деле жакпайт да. Карачы адамдын кадырын, адамдын баркын канчалык Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барктайт эле, даражалайт эле, сактайт эле да. Демек айтпайт эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Тилден уят сөз чыкпайт эле уят сөз. Кээ бир адамдар көнүп калган, ар бир сөзүндө уят сөз кошуп сүйлөйт да. Сөгүп сүйлөйт, уят сөз жок. Biz tuğanlar televizden mınake. Ne için sabah alıp atağız? Ne için meçkeyelim? Peygamberimizden birisi yürünüp keteyelim. Birisi alıp keteyelim. Meyli. Bir günde 10 yolu sökken olsa, imanı azaytsın bir 5 yolu, 3 yolu. Bir uçurget tiline sökmeyle kalar. Anca bir ay, bir yılda bir adaş çıkıp ketse, ağa tövbe kılıp, istiğfar kılıp, ya Allah şu tilimen yaman söz çıkıp etti, özün geçirgini yalar. Daro tövbe.
Тобаны кечиктирбеш керек. Шашыла турган нерсе бул тоба.